Кийинки сөз Чөбеков Бактыбек Каныбековичке берилет. Рахмат, урматтуу төраға, саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Мен дарегиме билим берүү тармагындагы эл агартуучулардын атынан абдан көп көйгөйлөрүн айтышып, жазышып атат. Алардын бирин ушул бүгүн сиздердин алдыңыздарда ушул Жогорку Кеңештин трибунасында айтып коюуну чечтим. Биз директорлор боюнча абдан жакшы реформа өткөзүп бүтүрдүк. Милдеттемелерин мойнуна жүктөдүк, жоопкерчиликти бердик. Бирок ошондой эле алардын айлык маянасын караган жокпуз да. Себеби дегенде ошол мектеп директорлорунун, бала бакчанын директорлорунун айлык маянасы абдан төмөн. Катардагы мугалимдердин айлык маянасынан да ылдый болуп атат да. Ошон үчүн биз аларга ушул милдеттемени жүктөгөндөн кийин өздөрүнө толук кандуу, тийиштүү эмгек маянасын чечип беришке зарылбыз да, чечиш керекбиз. Алмазбек Акымжанов, ушуну бир карап берсеңиз. Анан экинчи маселе болсо, бул ошол мектептерде жана бала бакчаларда эмгектенген ошол ашпозчуларга, анан техничкаларга, ошондой эле класс жетекчилерге да тийиштүү экен бул маселе. Замена маселеси төлөнбөй жатат. Булар больничныйга чыккандан кийин ушул замена маселеси төлөнбөй жатат деген мындай кайрылууларды жөнөтүп атат да. Себеби дегенде бул 2 айлык окуучу балдар 2 айлык каникулга кеткенде дагы отпускной да төлөнбөйт экен. Бул эмгек кодексин бузуу болуп саналат. Ошон үчүн Алмазбек Акымжанович, кийинки отурумдарда сиз өзүңүз ушуну тактап билип, анан ушул жообун ушул жерден баарыбызга айтып түшүндүрүп берип койсоңуз, качан чечилет, кандай болот, кайсыл убакта болот бунун бардыгы. Себеби дегенде бул республикалык жалпы проблема да. Анан ушул боюнча дагы Нурланбек Асанбекович протоколдук тапшырма берип койсоңуз, мен сизден суранам. Рахмат. Рахмат. Аппарат. Тийиштүү комитеттерге протокол тапшырма бериңиздер.